Жай мезгилинде мектеп окуучулары үчүн эл аралык олимпиадаларды өткөрүү салтка айланган. Бирок 2020-жылы ковид илдетине байланыштуу алардын көпчүлүгү онлайн режиминде өттү. Айрымдары 2021-жылга калтырылды. Быйыл химия боюнча 52-чи эл аралык олимпиада жана Менделеев атындагы химия боюнча 54-чү олимпиада болуп, ага 50дөн ашуун мамлекеттерден келген жаш химиктер катышышты. Алардын ичинде 4 кыргызстандыктар да ийгиликке жетти. Это очень сложные задачи. Булар абдан татаал мисалдар. Аларды ар бир эле жогорку окуу жайдын студенттери чече албайт. Бул балдар 2 жылдай даярданышып, анан ийгиликке жетишти. Булар татаал мисалдар болгондуктан чечкенге команда керек. Бизде ондой адам иштейт. Алар ар бир бөлүктү биздин балдарга үйрөтүп, машыктырышат. Кыргызстандын курама командасы бир нече жылдан бери июль айында боло турган олимпиадага даярданууда. Ийгиликке умтулган тырышчаактык гана жаш кыргызстандыктарга баалуу медалдарга жетүүгө жардам берди. Мисалы, 10-чу класстын окуучусу Нурсултан Содонбековдун капчыгында жетишкен сыйлыктары көп. Ага Менделеев олимпиадасында алган күмүш медали да кошулду. Конечно, я очень рад. Албетте мен аябай кубанып жатам. Анткени менин эмгегим макталды. Химияны түшүнбөгөн учурлар болгон. Бирок ата-энем жана туугандарым мени дайыма колдоп турушчу. Башында коркуп аткам. Айрым олимпиадалар жылдырылып, анын үстүндө үй шартында даярдаганда жалкоолук кармап калат. Бирок ошого карабастан мен ар дайым даярданып жүрдүм. Азыр анын натыйжасын көрүп жатам. Быйылкы олимпиадада теориядан жана практикадан баш тартууга туура келди. Тапшырмалар барактарга толтурулуп, алар бүткөндөн кийин дароо сканерден өткөрүлүп текшерүүгө жөнөтүлгөн. Конкурстун байкоочулары катышуучулардын жанында болду. Мындан тышкары регламентке ылайык сынак видеого да жазылды. Быйылкы олимпиаданын форматы мурункулардан өзгөчөлөнүп өттү. Ага карабастан мектеп окуучулары тест учурунда кадимкидей толкунданганын, сыноолор бүткөндө гана эс алып калганын айтышат. После олимпиады сейчас Олимпиада учурунда катуу толкунданым окшойт. Андан 2 жума өткөндөн кийин мен эч нерсе кылган жокмун. Жөн гана отуруп эс алдым. Келечекте мен химия менен алектенип же видео оюндарынын дизайны менен алектенсем деп турам. На данный момент я усердно готовлюсь к поступлению в зарубежные вузы. Учурда мен университеттерге тапшырууга даярданып жатам. Мен АКШнын жана Чыгыш Азиядагы университеттердин бирине тапшыргым келет. Албетте эс алууну да химияны да унуткан жокмун. 11 класста да олимпиадага катышайын деп жатам. Натыйжасы мындан да жакшы болот деп ишенем. И в 11 классе. И надеюсь, результат будет еще лучше. Белгилей кетүүчү нерсе, дүйнөлүк деңгээлдеги 2 олимпиаданын 6 ардактуу медали үчүн өз өлкөлөрүндө эң мыкты деп саналган жүздөгөн жаш химиктер жыл сайын таймашат. Бул Кыргызстандын билим берүү системасы үчүн чоң жетишкендик. Кошумчалай кетсек, сентябрь айында биология жана башка илимдер боюнча эл аралык олимпиадалар ушундай форматта өтөт. Назика Дамбекова, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.